кыргыз баласы болгондон бул каныбызда бар экен дагы. Эр, ат, жылкыга жакын эле болуп турбайсызбы өзүбүз? Анын урутма көп келет буга. Анан убакытка жараша көбүнчө убакыт болбой калат. Убакыт болсо эле жазабыз, отуруп бермек. Бул өзү жумуш, эр чабуу деген бул өзү баягы өнөрлүү адамга бир чети кызыгасың, сагынасың, өзүң жазагың келет. Жазап коебуз, буйрутма жок болсо эле жазап койсок, бир күнү келип баары эс чыгат да табылат. Ал үчүн кишилер кызыккандар көп негизгиси. Ошол бир жерде эр чабыш үчүн биз жакшы материал керек, терек. Теректи жакшы тандап алсаң эле жакшы эр чыгат да. Эгер шашпай жазаса 2 айда жазалып бүтөт. Эгер убакыт кенен болсо 1 айда бүтсө болот бир эрде. Өтө сапаттуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Өтө сапаттуу болуш үчүн азыркы айтып атпаймынбы? Эң негизги эр негизи өзү да. Мунун сыртынан чылбый тери деп коет. Чылбый тери менен капталат. Ал бул тери өзү эле катуу материал, чылбый тери өтөр катуу кылат да муну баягы. Кысып чылбый тери кургаган сайын бул эр катуу кармайт. Аты болмаса да айна бул эрлер сынбайт да. Андан жана айтып атпайбызбы, көрбөдүңүздөр, булардын баары бүт накта натуральный кожа деп коет эмеспи, ошол менен капталат. Калган темирлер мына накта жезден куюлат, күмүштөн чабылат, кооздолуп. Баары бүткөндө эле жакшы эр чыгат. Чыгармачыл адамдар мына отуруптур, мисалы сүрөт тарткандар эле барыптыр. Сүрөт тарткан деп туруп отуруп тарта албайт анда. Өзүнүн бир маалдары келет, жана өзүңүз айтпадыңызбы, илхом келгенде деп. Жазагың келип кетет, чабыккың келип кетет. Бул өзү кызыктуу жумуш аябай өнөрлүү адамга. Анан бул жаштардан азыр муну көп билбей атат. Билгендер азыр мен балдарга сабак берип окутам да. Ошонун четин көрсө эле кызыгып, мен да үйрөнсөм дегендер жаштардын арасында көп да. Ушул эмени өнөрдү үйрөнсөм деген көп. Анан аракет кылып атам ушул балдарга үйрөткөнгө. Мына азыркы жана жогоруда айтып кеткендей мына дөңгөчтөн кийинки бул деле мунун сыртынан чылбый тери капталат. Чылбый тери каптап бүткөндөн кийин ал кургагандан кийин анан могу эрди көркөмдөп баштайбыз. Монун баары накта кайышта, таза кайыштар. Таза кайыш. Бул баягы айтканда сымпоочтолгон эр деп коет. Азыр ушуга суроо талаптар көп болуп атат. Сымпоочтолгон эрчи. Мурунку эрлерди өзүңүздөр көрүп билип жүрөсүздөр да мына. Өзүнчө болчу. Бул көркөмдүү келет да баягы. Атка сындуу эрлер. Азыр элдердин көбү басымын эрдин көркүнө карап атышат да, мына азыркыдар деген көбүнчө азыр ат көбү минбей калышпадыбы? Айыл жеринде болбосо эле муну шаар жериндегилер баягы үйүнө коюп коюш үчүн кыргыз балдары ушуну жактырат. Кыргыз болгондон көбү жактырат да, ушуну үйүнө коюп эрди көбү. Биздин ханыбызда жана айтпадык, ханыбызда бар деп муну жактырабыз да баарыбыз. Ушундай көрктүү жазап бериңиз да, буйрутмалар келет да, көрктүү жакшы кооз кылып деп. Анан бул болсо тердиги мунун алдынан кетет. Азыр тил жерде баягы илгерки кыргыз эр бар, аны да көрсөтсөк болот. Бунун баары баягы накта киизи менен баягы атты жоортпаш үчүн, баспаш үчүн ичинин баары калыңдалып, киизи менен капталат, шырылып, кайышка шырылат монтип. Тигилет да. Анан ошол турбайбы? Бул желдиги да, илгеркиден айырмасы. Желдиги бул өзү көрдүңүздөрбү? Бекилип турат да эрдин өзүндө. Илгери өзүнчө болчу. Азыр көрсөтөм. Мурунку биз эрлерди. Булар ушу көрктүү келет, азыркы эрлер аябай. Бул деле толук бүтө элек. Бул где-то бир 50% толук бүткөндөн ошондо көркүнө келет да. Мына бул басма айыл, булардын баары толук бүтө элек. Даярдан муну баары тең. Басма айыл, бул тизгин, малардын баары жүгөнгө даярдалган, жүгөн куюшкан, көмөлдүрккө даярдалган заготовкалар да булар. Атты жылкы баласын барктап баалаган кыргыз эле. Көп эле көрүп жүрөбүз го мына ушу кыргызда баалаган. Мен мисалы кишине көрө элекмин. Жана жөнүн айтып турбайбы, кыргыздар кыргыз ат үстүндө төрөлгөн деп, ошол сөз чын да. Ханыбызда муну тартып турат бизде өзүбүздүчү. Мына кичинекей баладан бери кызыгат баары. Мына бул баягы илгерки, мунун баягы анжиян эр деп коет. Айырмасын көрдүңүздөрбү? Оор аябай. Бышык
илгеркилерди мына жогоруда айтып кетпедимби, мына баардыгы унук өз-өзүнчө. Биз бала кезде көрүп калдыкпы, аталарыбыз атка токуп атканда баары өз-өзүнчө болчу, желдик, тердик деп баарын салып турган. Өз-өзүнчө кетти. Мына жана көрсөтпөдүмбү? Азыркы эрлер бүт баары бириккен да, бул илгерки эрлер. Булар да бышык эрлер баягы. Бул эрде мына жакында эле ушу Бишкектен алып келди бирөөлөр. Ушуну байка оңдоп бериңиз, реставрация кылып бериңиз, жаңыртып. Азыркы биздин көрсөткөн моерде жасап бериңиз деп, ушуну жаңыртып бериңиз деп алып келишти. Бул атасынан калган эр экен. Атамдын эрле ушуну кайра атамдын эрле ушуну оңдоп бериңиз, жаңыртып бериңиз деп алып келиптир да. Канча убакытта жасайсыз? Мунун азыр материалы келсе эле где-то 1 айдын тегерегинде бүтөт, 1 айда. Жаңыртып баарын мына жүгөндөрүнөн бери алып келиптир баардыгын. Туюшкан, көмөлдүрүп, жүгөн, басмайылдан бери баарын. Ушунун баарын баары эскилиги жетип тур, мунун баары өзүңүздөр көргөндөй. Муну баарын жаңыртып чыгам да баарын, кайышынан бери. Булар баягы илгерки мына зергерлердин жумуштары экен. Булардын баары кызыктуу, бизге жакшы кызыктуу көрүнөт да мунун баары илгеркилер. Ушуну жаңыртып алып келиптир баарын. Бул деле баягы чыгармачылык адам болгондой баягы адамдар чыгармачылык адамдарды көп эле билет болуш керек, изденүүнүн үстүндө болот да. Бирдеме көрүп калса же оюна эмнегеси ошону жасаганга аракет кылат да, ушуну жасап көрсөм деп сөзсүз аракет кылат. Анан бул комуз жасаган себебим ушу биринчи комузум. Азыр кызым 24-кө чыкты, ошо 20 жыл болду. 18 жыл болду да ушуга. Ушу биринчи комузум жасагам, ушу кызыма арнап. Музыкалык мектепке барганда ушу комуз жасап көрөйүнчү өзүм деп. Анан жасап көрсөм жакшы эле болду ушу. Кызым ушу менен чертип, комуз черткенди үйрөндү да. Биринчи комузум ушуну жасагам. Анан бул сандыкка деле баягы жакшы телек жарым ырыс деп коет го. Мындай эле бир ой келип кетип, бир жерден сандыкты көрүп калып. Анан да илгери өлү билет болуш керек, бетин темирден каптап жазачы сандыктарды. Мен бир өзгөчө кылып көрөйүнчү, мен дагы ушул кол менен кесип буга. Резьба деп коет муну баажы. Ушу резьба кылып жасагам. Мында ошо кызым арнап жасагам жакшы телек менен. Анан ушу жасап ушул биринчи жасаган сандыгым ушу кызым арнап койгон, мен бул эле буйрутманы менен көп эле келди. Жасап бердим да баягы. Мага сандык керек дегендерге жасап бердим мындай эле. Анан дагы бизде окуп жүргөндө айтчы, адамга 1% талант болсо 99% иш деп. Мен ойлойм ушу баардык эле адам кызыкса баары колунан келет. Мындан чыкар деле баягы көп балдар колунан келген шыктуу балдар келишти. Алмаз байке үйрөнсөк болобу сизден. Үйрөттүк колубуздан келишинче. Ал балдар азыркыга чейин келип ыраазычылыктарын айтат. Бул баягы жана бала кезден бир жараткан берген шык экен бул талант. Ушу башта айтпадым, жана сүрөттөн башталган. Кичинекей кезимде сүрөт тарчыман, ушуну окусун бүтүп, уша кызы окко тапшырып өтүп, ал жерден бүтүп келип, ушу негизи сүрөттөн башталган. Сүрөт тартып баштап, бунду сүрөттү эле буйрутма менен тартып баштадык сүрөттү. Анан ар бир адамга табитине жараша буйрутма үйрөткөн. Бир айтат, мына мага могу сүрөттү тартып бериңизчи. Болсо сөз менен айтып берет, мага мындай керек, тоо керек, суу керек, арча карагай керек деп ошого жараша тартып беребиз. Баардык убакта эле тарта албайт. Жана жазуучулар жазгандай. Өзүнүн бир маалы келет. Кээде сагынып кетесиң, сүрөт тарткың келип кетет. Кээде эмес деле баягы буйрут менен келип калып, мага бир сүрөт тартып берчи дегенде ал өзүнүн илхомун келбесе сүрөт чыкпайт. Мына ошонун маалы келет, ошол кезде тартабыз. Кээде жөндөн жөн эле жакшы сүрөт чыгып калат.